Баткендеги чегара жаңжалынан жабыркаган мекендештерибизге Чүй облусунан топтолгон гуманитардык жардам жолго чыкты. Буга чейин 4 фура азык-түлүк жеткирилген. Эми 22 фура жүк Сосновка өткөрмө пунктунан чогулуп, алыскы Баткен обласына сапар тартты. Жалпысынан айтканда Чүй облусу боюнча 26 фура гуманитардык жардам чогулду. Өкмөттүн Чүй облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Эркин Тентешевдин демилгеси менен Чүй облусу боюнча 26 фура азык-түлүк чогулду. Анын ичинде 30 тонна цемент, 50 куб тактай, үй курулуштарына дагы бир топ материалдар салынып бөлүк-бөлүк болгон экен. Бул жерден ар бир район өзүнүн эли чогултуп берген каражатты атайын Баткен элине жардам деп ушул жерден азыр мына биз Кара Балта шаарына жакын жерге жайгашкан Сосновкада турабыз. Бул жерден алыскы Баткенге сапар алганы турушат. Бүгүнкү күндө Чүй областынын Жапатырмак эли кургалбай баары чогулушуп, өздөрүнүн эмне жардам керек деп баары келип аткандан кийин ушу Чүй областынан атайын ар бир райондоруна тапшырма берилген. Ошону менен баягыреки атайын алуучу жерлерди ачып, бүгүнкү күндө кечээ мурда күнү 4 чоң фура кетип калды. Бүгүн 22 фура бүгүн кеткен жатат. Ар бир фуранын көлөмү жана 22 тонналык и 15 тонналык. Ошону менен бүгүн бардыгы 385 тонна кум жардам ушу Чүй элинен Баткен элине тартуулап жиберип атабыз. Баягы 17 миллион 500дөн ашыгыраак акчага бардыгы. Ошо бүгүн мынакей баары чогулуп ушул жерден МЧСтин сопровождениясы менен, ГАИнин сопровождениясы менен, анан жана коомдук жарандар, администрациянын баягы ишкерлери чогуу ушу сопровождать этип кетип баратышат. Эркин Мурсалиев узун кербенди жетектеп Баткенге сапар алды. Ал буга чейин Памирлик кыргыздарга барып келүүдө жол башчы болуп баардык милдетти алган. Мындан айта кетсек, Афганистан ислам мамлекетине бир канча жолу гуманитардык жардам жеткирип алып келгем. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги жол азабы, көр азабы дегенде эле жолдо ар кандай кыйынчылыктар болот. Шопурлар тетиктер сынат, машиналар сынат. Ошонун баарын жерин оңдоп, өз убагында айтылган мөөнөттө жеткирип, так жана өз убагында жеткирип, кайра тапшырып келип жүргөнбүз. Чүй облусунан Баткенге дээрлик 900 000 сомдук дары-дармек жиберилди. Бул тууралуу Чүй облусунун бириккен ооруканасынын директору Бакыт Болотбеков билдирди. Абдан азыр кыйын болуп атат. Ушундай кыйын заманда мына губернаторубуз ушундай крич көтөрүп жардам берели өзүбүздүн туугандарыбызга, бир туугандарыбызга деп. Анан алардын жардамдын арасына биз дагы ынтымакка кошулуп, медиктер кошулдук. Медициналык дары-дармектерди, каражаттарды, жанагындай халат, ошолорду гуманитарлык помощь катары Баткенге жөнөтүп атабыз. Угуп атпайсыңарбы, азыр медиктер тыным албай иштеп атат деп. Дары-дармек бардыгы жетишет дейт. Ар бир нерсенин чеги бар да. Оорулар болсо көп болуп атат. Анан алар да түгөнөт. Маалыматка ылайык, буга чейин Чүй облустук биргелешкен ооруканасынан 10дон ашык дарыгер бригада болуп, Баткен облусуна барууга даяр турушат. Мына биз кирип турган бул чоң фура Сокулук районуна караштуу Новопавловка айыл өкмөтүнүн Ак Ордо 3 жаңы конушундагы 498 конушунун тургундары атайын гуманитардык жардам чогултуп, бул жерде азык-түлүк, кийим-кече баардыгы бар экен. Ушул Баткен областына кетип атат. Ак Ордо 3 жаңы конушунун тургундарына дагы чоң рахмат. Жүк ташыган чоң КАМАЗдардын ичинде бир гана азык-түлүк эмес, курулуш иштерине керектүү материалдар жүктөлгөн. Кээ бир райондон 30 тонна цемент, кээ бири 50 куб жыгач жана башка күнүмдүк турмушта керектүү буюм тайындар бар. Биринчиден Кемин элинин атынан ошо Баткен элинде жабыт аткандардын бир туугандарына терең кайгыруу менен көңүл айтабыз. Жаткан жерлер жайыл топурактар торкоо болсун демекчибиз. Бул оор кырдаалда жалпы Кемин эли чогулуп, Баткен элине жалгыз эмес экендигин баса белгилеп, өзүнүн болгон жардам бере турган мүмкүнчүлүк каражаттардын баарын чогултуп берип жатышат. Биринчиден Баткен элине салам айткым келет. Ошо чек араны коргогон элге рахмат айткым келет. Андан тышкары биз билебиз, биздин элдин жабыркаган элибиз бар экен. Ошолорго жардам катары биз эл
сыртта калган жери жок. Ошого Сокулук районунун эли да бүгүн жардам көргөзүштү. Бүгүнкү күндө 4 фура жөнөтүп атабыз. 4 КАМАЗ мына бүгүн жүктөлүп келди. Бул жерде эми тамак аштан тышкары, продукттан тышкары строй материалын жүктөп атабыз. Анткени ал жакка ошо строй материалы керек экен. Биз ал жактан коллегаларыбыз менен сүйлөштүк. Бүгүнкү күндө Сары Өзөн Чүй областы боюнча ушу өкмөттүн Чүй областынын ыйгарымдуу өкүлү Тентишев Эркин Саттымбаевичтин уюштуруунун негизинде азыр бизде Панфилов району боюнча Баткен жергесине, Баткендеги биздин бир тууган боордошторубузга болгон жардам боюнча биздин Панфилов району боюнча бардык 6 айыл өкмөт, бир шаар жана бардык жалпы элибиздин атынан жардам көргөзүп жатат да. Биз Москва районунун эли ушундай Баткен тургундарын биздин бир туугандарга баягы четте калбай баарыбыз элибиз менен Москва району биригип ушундай 2 чоң машина фура деп коет, ошону бүт керектүү нерселердин баарын жүктөдүк. Эми Кыргыз элинде ушундай оорчулук чыгып турганда Чүй эл дагы бул иштен артта калган жокпуз. Бүгүн мына Баткен элине Чүй районунун атынан, элинин атынан, Чүй Токмоктун жаштарынын атынан 30 тонна цемент алып баратабыз. Ошондой эле 13 тонна продукту. Катар тизилген фуралардын кээ бири 22 тонналык болсо, кээ бири 15 тонна болот. Чүй облусу боюнча жалпы 385 тонна жүк жөнөтүлдү. Областын тургундары, активист уюмдар жана жергиликтүү бийлик өкүлдөрү тарабынан зарыл болгон күнүмдүк буюм тайым, азык-түлүк, кийим-кече жүктөлгөн. Бул жерде бүт райондор аябай ыкчам иштеди. Ар бир район жок дегенде 2 миллиондон ашык акчага күн помощь чогултушуп жөнөтүп атышат. Жаңы көп, мындай айтканда ууну бар, майы бар, канты бар дегенде, андан тышкары жанагындай төшөк, матрас, одеяло, курулуш материалы, мебелге чейин жөнөтүп аткандар бар, лес жөнөтүп аткандар бар. Эми ар ким кайсы жардамды эметти. Бул негизги бүт нерсенин баары, жөнөтүлүп аткан нерсенин баары керектүү нерсе азыркы убакта биздин Баткен элибизге. Ысык атак кант жаштары демилгечил жаштар бирикмесинен 6 азамат жардам берүү үчүн узун кербен менен кошо кетишти. Кыргызстан көп улуттуу өлкө болгондуктан ар улуттун өкүлдөрү кол кабыш кылып, акчалай жардамдарын бергендер болду. Эркин Тентишев Чүй облусуна жетекчи болуп келгени жаштарды ынтымакка үндөп, элди бириктире алды. Ар бир жаран өз салымын кошту да. Ким ун, ким кумшекер, бирөө кийимин алып келди, ошентип атып мына 2 фура толду буюрса 24 тонна биринчи фура, экинчи фурасы где-то бир 10 тоннадай. Буюрса ушул аманатты алдык биз мына элдин алдында. 5 бала, 6 бала чыгып буюрса ошо Баткенге чейин жетип ошо именно муктаж болгон үй бүлөлөргө ушул биздеги нерселерди жеткизели деген ниет менен, ой менен буюрса жолго чыгып атабыз ошо. Чүй облусунун жетекчиси Эркин Тентишев жеке үй бүлөсүнүн атынан 12 тонналык гуманитардык жардамды Баткенге берди. Ошондой эле Кант шаарында жайгашкан Саткынбай Тентишев атындагы Азиялык медицина институтунун жалпы жамааты бир күндүк айлык акысын Баткенге жардам катары бөлүп беришти. Мындан сырткары аталган окуу жайдын атынан 1 фура жүк жөнөтүлдү. Ассаламу алейкум кыргыз элим. Мына ушундай Баткен элине кыйын убакыт келгенде биз дагы сыртта карап турбастан Азиялык медициналык институт атынан Баткен элине атайын гуманитардык жардам жөнөтүп атабыз. Эми бул жерде азыр күн ысып калды, холодильниктер жөнөтүп атабыз, чайниктерди, электрочайниктерди, ошондой эле төшөнчүлөр, журкан, андан башка продукталарды ушу бир машинага толтуруп институттун атынан, Азиялык медициналык институттун атынан жөнөтүп жатабыз. Элдин жардамы, элдин ишеничи, элдин биримдиги өтө бийик экенин мына бүгүнкү күндөгү ушул гуманитардык жардам көрсөтүп турат. Өкмөттүн Чүй областындагы ыйгарым укуктуу өкүлү Эркин Тентишев Баткен элине жардамдарды топтоого катышкан уюмдардын жигиттерине, кыздарына, жалпы Чүй элине терең ыраазычылык билдирди. Мирбек Осмонов, Бирге ТВ.